Көп мекендеште суроо жарылып атат. Биз Кыргызстандын жарандары Евразиялык экономиканын бирикмесинде өкүл болуп туруп, эмне үчүн кайрадан биз дактилоскопия өтөбүз жана мед осмотр өтөбүз деген. Саламатсыздар урматтуу мекендештер, силер менен Кыргыз диаспора кеңеши, мен Конучбек Осмонбеков. Ушул суроо боюнча көп мекендештер кайрылып атат. Россия тарап бир эле сөз менен тастыктап берди. Бул жагын биринчиден көп кыргыз жарандары тилекке каршы кара тизмеге кирип калып туруп, Кыргызстанга барып фамилия атын өзгөртүп туруп, кайра Белоруссия аркылуу, башка чек аралар аркылуу Россиянын территориясына келип атат. Ошол себептен биз отпечатки пальцев дактилоскопияны ойлоп чыгардык. Дактилоскопия бергенден кийин ошереки нерсе уже жок болот. Фамилия атты алмаштырып киргенге мүмкүнчүлүк болбой калат. Бул биринчи састыгы. Экинчи, мед справка боюнча көп кыргыз жарандары тилекке каршы ВИЧ инфекция менен, СПИД менен жана туберкулез оорулары менен ооруп кеткен. Аны болсо Орусия болсо эч кандай текшергенге мурда мүмкүнчүлүгү жок болчу. Ошону эми текшерүүгө легалдуу способ пайда болду буларга. Ошон үчүн аны да киргизип койду. Эми тилекке каршы мекендештер бүт баары ошол мед справканы өтүш керек, анан кийин дактилоскопияны өтүш керек. Бир эле жакшы жаңылык бар. Мурда мед справканы силерге 3 ай сайын өзгөртүп турасыңар деген закон болчу. Бүгүн Минздрав ошого жаңы өзгөртүү кирди. Эми ошол мед справка 1 жылга иштейт. То есть 1 жылда 1 жолу мед освидетельствование өтүп туруш керек. Пока азырынча бул Сахаровдон өтүш керек. Москва жергесиндеги мамлекеттик поликлиникалар, медцентрлер, больницалар аны ишке ашырып элек. Ошон үчүн азырынча Сахарова иштеп атат. Сак саламат болуңуздар. Ушундай жаңылык болсо бөлүшүп турабыз. Көрүшкөнчө.